Kırgız militsиясын Kırgız өкмөтү өзгөчө абал учурунда өтөгөн кызматы үчүн кошумча маянасын дагы эле бербей келе жатканы нараазычылыктарды кайрадан пайда кылды. Кактус медиа редакциясы өзүнүн булактарына таянып, 13-июнь күнү Бишкек милициясынын бардык 4 райондук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери чогулушканын жазып чыкты. Тартип сакчылары өз ара макулдашып, 15-июнь күнү жумушка чыкпоо чечимин кабыл алышканы айтылды. Буга себеп өкмөттөн милиция кызматкерлерине кошумча маяна берилет делип айтылып эле келе жаткан болбосо, иш жүзүндө акчанын берилбей жатканы болуп турат. Бирок Борбор калаанын милиция кызматкерлери массалык түрдө жумушка чыкпайт деген маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы четке какты. Шаардык милиция күч кызматкерлерине кенемте төлөө боюнча маселе ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө экенин, тиешелүү документтер финансы министрлигине жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Кошумча төлөмдөр жакын арада төлөнүп берилери дагы бир ирет убадаланды. Өкмөттүн бул жоругун ардагерлер да туура эмес көрүшөт. Милициялар ошол жанын табакерге салып, ден соолугу жалаң эле өзүнүкү эмес, өзүнүн бала чакасын күнүгө көрүшүндө турган аялын, ата энесин, ушулардын өмүрлөрүн мындай немеге табакелдикке салып бар иштешип атат да. Болбосо бул мына бүткүл дүйнө баары коркуп атат, бул оору абдан жаман оору экен. Бул мындай болуп турган болсо, мындай болуп адамдын өмүрүнө чейин коркунуч келип калат экен деп. Андай боло турган болгондон кийин аны иштебей койсо да болмок да, мисалы. Анан эми ушундай табакерчиликке барып атканда өкмөт буларга бир мындай эмне коет, навстречада келип жок дегенде акчасын мезгилинде төлөп коюш керек да. Четтен келип акча берип атат, ушуга каршы күрөшкөн кеткен деп. Мейли ғой, өкмөттө өзүбүздө акча жок дейин деди. Ошолорду ушу биринчи орунда медицина менен милиция кызматкерлерине төлөп, ошолордун көңүлүн жайлаш керек эле да. Анан мына кылып атканы натура. Мен ушу милиция кызматкерлеринин бул аракетин мындай кылмыш эмес. Буларды ушу өкмөт коргобогон өздөрүнүн укугун, мыйзамды коргоого аракет кылган аракети деп билем да. Ооба кызым. Качан келесиз сиз? Сагындым. Күндө барам кызым. Багын ЛТР келип тартып кетип, форма берип, кийип түшүртүп, форманы чечип алып койду. Форма жок эч кимисинде. Эскерте кетсек, өзгөчө абал учурунда кызмат өтөгөн милиция кызматкерлерине тийиштүү коргонуучу каражаттар да жетиштүү деңгээлде берилбегенин Жалал-Абад милициясынын бир кызматкери ачык айтып чыккан болчу. Бирок ал кызматкер дароо кызматтан алынып, айткандары жалганга чыгарылган. Форма жок. Ушу берки форма менен келебиз, берки форма менен кетебиз. Үйгө кирип кетип атып, балдардан алысыраак, үйдөгүлөрдөн алысыраак болуп, кийимди жаябыз. Күнгө коюп коебуз. Жуунуп чыгып, алысыраак болуп, бала чакага эми жакындай албай жүрдүк башында. Бир күнү ошо тартып кетти ЛТР. Тартып кеткенден кийин мен тартып, ушундай форма кийип атасыңар деди, андай форма кийбей атабыз, берилет деп берилбей калды. Деп сүйлөгөм мына жерде иштен четтетип койду. Азыркы учурда. Мен күнөөм жок. Эми чындык акыйкатты айтканым эле болуп атат азыр. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев болсо, ошол кездери парламентте күч органдарынын кызматкерлери өз каалоосу менен кошумча акчадан баш тартып жатышканын айткан. Бирок бул сөзү жон гана ойдон чыгарылган экенин белгилегендер. Өкмөт башчысын орган кызматкерлеринин акчаларын тез арада төлөп берүүгө чакырышкан. Ушундай мамлекетке оорчулук болуп атса, бюджетибизге оорчулук болуп атса, ошону биз албай эле коелу деген өзлөрүнүн демилгеси менен келип атышат. Бул да жакшы нерсе да. Значит, түшүнүп атат, ошо бюджетти топтоо бир эле ошол өкмөттүн иши эмес, бул жалпы элдин иши экенин түшүнүп атат да. Биз деле ошондой мамиле кылышыбыз керек деген ойдомун. Мамлекеттин эсебинен бериле турган жөлөк пулду дагы бербей коюштун аракетинде мен түшүнбөй калдым буларга. Урматтуу премьер-министр, сиз билесизби? Дежурстводан чыгып туруп, таксичилик кылган сотрудниктер бар. 4-5 балдары бар, сотрудниктер бар. 4-төн, 2-ден, 1-ден
balası var, kүйөөsü yok, сотрудницалар var. Bu ne degendik? Siz kaysı Ergul'dun, kaysı Akjüröktün sözünü aytıp atasız. Urmatlı Premier Minister, bu sizlerden aytkanыңızдар çındıqa da dal gelbeydi, adamgerçilikке dağı tuğra gelbeydi. Jölök buldu. Sözsüz beriş gerek. Мыйзамга ылайык казармалык шартта кызматын өтөгөндөрдүн маянасына дагы 1 айлыкка тең сумма кошулуп берилиши керек. Бул боюнча эсеп табелдери толтурулуп, Каржы министрлигине жөнөтүлгөнү кабарланды. Маселе тиешелүү мамлекеттик органдардын макулдашуусунда турганы айтылды. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.